Саламатсыздарбы, урматтуу Сереп телеканалынын көрүүчүлөрү жана көрөрмандары. Бүгүн биз кезектеги аял улут жүзү деген берүүнүн кезектеги берүүсүн баштадык. Мен ушул берүүнү баштаардан мурда жалпы ушул Сереп ТВнын көрүүчүлөрүнө кайрылып жана тааныштырып кетким келип атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти 2024-жылы 18 декабрда жарлык кабыл алынган. Бул жарлыкта Кыргыз Республикасынын улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик жана оңгу жолу деген. Мына ошол берүү боюнча, ушул жарлык боюнча биздин Кыргызстанда азыр аябай активдүү иш-чаралар уюштурулуп жаткан мезгили. Ошолордун катарында биздин дагы ушул аял улут жүзү деген берүүбүз өзүнүн негизги максатын, негизги дүйнө таанымын алып баруу багытын ушул оңгу жолго негиздемекчи. Анткени биздин ушул убакка чейинки Кыргыз Республикабызда кабыл алынган закондор, конституциялар, булар биздин бүгүнкү материалдык дүйнөдөгү жана бүгүнкү коомдошкондорго туура келген мыйзамдар боло турган болсо, бул ушул 24-жылы кабыл алынган президенттин жарлыгынын негизиндеги нарк жөнүндөгү, оңгу жол жөнүндөгү жарлык. Бул түздөн түз кыргыз элинин байыркы дүйнө таанымынан келе жаткан улуттук нарктарыбыз, салттарыбыз, улуттук дүйнө таанымыбыз жөнүндө кенен кесири айтылган жарлык болуп эсептелинет. Анан ушул жарлыкты даңазолоо багытында, ушул жарлыктагы кыргыз аялдарынын орду канчалык, тарыхта канчалык орду болгон болсо, бүгүнкү күндө ошол ордун кадыр баркын кыргыз аялдары ээлеп жатабы, ошого татыктуу жашап жатабы, ошол жөнүндөгү ой толгоолорду чагылдыруу максатында ушул берүүлөрдү уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү биздин берүүнүн коногу Кыргыз Республикасында кийинки учурда коомчулугунда белгилүү болуп калган ай чырайлуу айымыбыз, драматург, жазуучу, режиссер жана манас изилдөөчү Назира Жуманайым. Назира Жуманайым, кош келипсиз биздин берүүгө. Биздин бүгүнкү берүүнүн эң негизги максатын жогоруда белгилеп өткөндөй эле ушул кыргыз улутунун дүйнө таанымы, анын наркы, салты, ошол дүйнө таанымында кыргыз аялдарынын орду канчалык болгон, байыркы энелерибиз жөнүндө өткөн берүүдө кененирээк айтылды дейм. Бүгүн болсо ушул сиз бүгүнкү күндө заманбап кыргыз аялдарыбыз, бүгүнкү учурда жашап аткан, 21-кылымда жашап аткан, технологиялар өнүккөн, интернет өнүккөн доордо биздин коомдогу алдыңкы ой жүгүрткөн аял заты кандай иш-чараларды уюштуруп атат жана жалпы коомчулукка аял зат үчүн кандай салымдарды кошуп жатат, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эң биринчиден бар болуңуз эжеке, ушундай долбоорду алып чыкканыңызга менимче коомчулук үчүн бул сонун таберик катары, белек катары берилип атат деп ойдомун. Анан биз негизи бүгүнкү күндө аябай кылдаттык менен, бирок ошого да карабастан кылдаттык да, анан тез арада көптөгөн иш-чараларды өткөзүп атабыз. Анын ичинде мына Жер эне, матери мира, биринчи дүйнөлүк аялзадалардын форумунун алкагында көп иш-чаралар өтүп атат. Биз бул форумду уюштурганыбызга жарым жылдай болуп калды. Буга түрткү берген 17 октябрда 2024-жылы эл аралык руханий форум өткөн. Анан ал форум өткөндө биз уюштуруучу топко кирип калдык. Негизи уюштуруучу топто ошондо форумду даярдоо иштерин алып барган көпчүлүгү аялдар болду, айымдар болду. Бирок эмнегедир ошол форум өткөндө ошол даярдоо жумуштарын менен кандайдыр бир мындай эме болуп калды да, айымдарды жөн эле пайдаланып алышкан дегенде ойдо болдук да. Себеп дегенде ошол форумда сөз азыраак берилди. Алардын мисалы ойлорунда мындай эмнегедир эсепке алган жок. Анан ошол форум өткөндөн кийин отуруп ойлондум да,
эгерде биз азыркы күндө энелердин, айымдардын энергиясын уютпасак, демек биз өзүбүздү жоготуп коебуз. Улуттун генофондун сактап, ушул санжырадан баштап, бул деген толугу менен энелердин кандай десем, ордун аныктоо, ордун аныктоо болуп атпайбы? Анан ушинтип 17 октябрдан кийин эле, форумдан кийин бир 2-3 күндүн ичинде дагы 2 айым менен чогулуп ушундай чечимге келдик да, эми биринчи дүйнөлүк аялзадалар форумун өткөзөлү деп. Андан кийин кадимкидей ошо концепцияны иштеп чыкканда, мунун аталышы кандай болуш керек деп. Эмнегедир ошондой бир эме келди да, бүгүнкү күндө эгерде биз ушул уютабыз десек, уютку кайсы жерде болуш керек? Каяктан башталыш керек? Каяктан башталыш керек? Анан ошентип атып, кеңешип атып, аталышын жер эне деп койдук. А эмне үчүн Умай эне деп суроо берилди да. Себеп дегенде бүгүнкү күнү жер энебиз аябай жабык калып атат. А бизди көтөрүп жүргөн, бизди багып аткан жер энебиз болуп атат. Ошол жер энебизди кичине урматтап, сыйлап, андан ары өйдөрөөк чыксак болот дегендей ойдо. Ошон үчүн жер эне, матери мира деп кошуп койдук. Себеп дегенде биз ошондой чечимге келгенден кийин эле биздин шериктештерибиз бар. Россия Федерациянын Елена Геннадьевна Семерюкова деген айым, ал ошол женский диалог, булар тынчтыкты орнотуу боюнча коомдук бирикме. Анан дүйнө жүзүн аралап жүрүп, ошол Европа, чыгыш жакты да аралап, согушту токтотуу өзүнүн вазыйпасын аткарып атат да. Анан алар менен келишим түзүп, мына биз ушундай меморандум түздүк. Бул меморандум, бул эми Бишкектеги эле меморандум, биякта бизге азыркы учурда бир 20га жакын коом кошулду. Ушундай форумду уюштургандан кийин биз дагы деле ошол коомдорду чакырат элек, бизге келип кошулгула. Биз азыр чоң квант секирек деп коет. Менимче бул ошол кайып дүйнөсүнө бир кубулуш болуп атат да. Анан адамзаттын аң сезими өзгөрүлөт. Анан биз эмнеге умтулушубуз керек? Технологиялык жагынан биз баарыбыз мындай өнүккөндөй эле сезебиз. Бирок адамзат тиги таш доорунан баштап эле эч мындай мүз же куйрук чыккан жок. Ошол эле ойдон калды. Болгону биз азыр өзүбүздүн акыл эсибиздин кичине өйдөлөтүп, руханий жакка көбүрөөк көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек деген ойдомун да. Мындайча айтканда, дүйнө таанымды биз сырттан эмес, ар бир адам өзүнүн ички жан дүйнөсүнөн, ички Кудай тарабынан берилген кереметтерине, касиеттерине үңүлүү, ошол аркылуу адам эмне миссия менен жаралган бу доорго. Болгону байлык таап, бийлик, байлык үчүн эмес, көрсө адам бул дүйнөгө Кудайдын жараткан чоң миссиясы бар экен. Адам ички жан дүйнөсүн өстүрүү керек экен. Бири-бирин түшүнө билүү. Мисалы үчүн согуш эмне себептен келип чыгат? Анткени адамдар бири-бирин түшүнбөйт. Ар кимдин эгосы бар. Ар ким өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзгүсү келет. Качан адам бири-бирин түшүнүп, жан дүйнөсүнө үңүлгөндө, дүйнөдө согуштун да кереги жок экен. Урушунун дагы, дүйнө талашынын да кереги жок экен да. Жашоо баарыбызга абдан ыңгайлуу жана жагымдуу болуш үчүн, биз адамдар бири-бирибизди түшүнүш үчүн өзүбүздү түшүнүшүбүз керек экен да, алгач, туурабы? Ошол жер эне, мына матери мира дегениңер дагы, жер эне менен аялзат киндиктеш да. Жер эне адамзатты багып аткан болсо, аялдар адамзатты төрөп, жаратып, тарбиялап жатышат. Демек, жер эне менен аялзат, аялзадалар бул киндиктеш. Ошол миссияны, ошол 24-жылы жана октябрда болгон улуттук кайра жаралуу форумунан кийин силер ошол жердеги аялдар белгилүү даражада өзүңөрдүн кандайдыр бир энелик же болбосо аялзадалык миссияңарды толук аткарбай калган үчүн анан ойлондуңар да. Канткенде биз өзүбүздүн ичибизде жаткан, толуп ташып жаткан адамзатка бере турган энергиябызды, күч кубатыбызды, ниетибизди, тилегибизди бериш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көрсө, биз дагы өзүбүзчө биригишибиз керек экен. Өзүбүздүн үнүбүздү адамзаттын өнүгүүсүнө кошушубуз керек экен. Буга чейин бүтүндөй эле эркекзадалардын башкаруусу менен, ошолордун уюштуруусу менен жүргөн үчүн аялдар
ар дайым экинчи планда калып калат дагы, алардын чыныгы ой мүдөөсү ачыкка чыкпай калып келген да. Ошон үчүн ушул форумду уюштуруунун аракетинде катуу иштеп жатыпсыңар. Биз дагы угуп атабыз аябай. Силердин чет өлкөдөн да келе турган партнерлор аябай көбөйүп жатыптыр, сунуш берип жатыптыр. Ошондо кимдер көбүнчө ошо неме берип атышат, каалап атышат келүүнү, ушулар жөнүндө токтолуп өтсөң. Эң биринчиден ушул бизге дароо эле жооп берген бул Орус Федерациянын элчилиги болду. Алар айтышты, бизге бүгүн тынчтык керек. Эми биз өзүбүз билгендей эле мына Украина менен Россиянын ортосунда болуп аткан жаңжалды тыюу, Согушту токтотуу, согушту токтотуу. Анан алар менен сүйлөшкөндө ошо Горно Алтайскийдин губернатору кийинки кезекте бизге бергиле деп ошондой бир сунуш кылышты. Биз муну туура көрдүк да, себеп дегенде биз Манастын урпактары болуп атабыз. Манастын урпактары, Манас өзү каяктан төрөлгөн? Ошол жерден төрөлгөн да, Алтайда. Анан туура эле көрдүк аны. Андан кийинки Манастын мекени Алтай. ооба. Андан кийин кезекте Стамбулдагылар сурашты. Стамбулда да биздин өзүбүздүн өкүлүбүз бар. Кийинки Россия менен Туркия экөөнүн аралыгында мындай эме болуп калды да, бизге биринчи бербейсиңерби дегенден Талаш болуп калды да. Анан айттым, ошо талашканыбыз сый эле болсун дедим. Анан ошо бүгүнкү кезекте бизге катышам дегендердин саны көбөйүүдө. Азербайжандын президентин, негизи биз болгон президенттердин баарына, СНГ боюнча баарына кат жөнөткөнбүз. Анан жооптор келип атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин Тажикстандын аялдары кошулмай болду, Казакстандын элчилиги да чалды, биз да кошулабыз деп, Азербайжан, Өзбекистан, Армениядагы, жада калса эме жактан украиналык айымдар, ошо биздин Елена Геннадьевна Семилькова деп айтпадымбы алдына? Ал киши болсо биздин элчибиз болуп СНГ боюнча мындай сүйлөшүм жүргүзүп атат. Анан ал киши ошо чалып калды. Мен сүйлөштүм, Украинанын аялдары да бизге кошулмай болду дейт. Бул эң сонун. Абдан сонун. Баарыбыздын башын бириктирген бул бекеринен айтпайт го, бейиш эненин таманында деп. Ошол энени урматтап, эне деген баарын өзүнүн мээрими менен бөлүп, балдарын баарын тең жакшы көрөт го, бириктирет. Баарын ынтымакка чакырат, бири-бирине камкордук болсо экен дейт, талаша турган эч нерсеңер жок дейт. Анткени баланын деле 10 балаң болсо 10 кыл пейили болот, бири өтө күчтүү болот, бири өтө бош болот, бири өтө митайым болот, бири болсо таптакыр немеси жок, түнт болот, эч кимге кароосу жок. Ар мүнөздүү да. Ар мүнөз. Ошондой эле элдер деле ошондой да. Ошол элдерди бириктирүүнүн эң күчтүү энергиясы, анан кийин миссиясы бүгүн аялзадаларда туруптур да. Дүйнөлүк багытта, дүйнөлүк масштабта десек болот да. Ошон үчүн мына силер уюштуруп аткан Жерене матери мира деген чоң программа экен. Чоң, мындайча айтканда, ураан десек болот да. Анткени бүтүн дүйнөнүн аялдарын бириктирүү менен биз аялзадалар бүтүн эркек заадага кайрылат экен да. Келгиле эркектер, согушту токтотпойлубу? Качан биз Жерене үчүн камкордук көрөбүз? Анткени Жерене бизден эмнени күтүп атат? Бизден эң сонун мээримди жана чогуу иштешүүнү күтүп атат. Тескерисинче бүгүн биз Жеренени абдан булгап жатабыз, абдан согуш жасоо менен Жерененин ички жан дүйнөсүндө дагы өтө чоң өзгөрүү боло турган учурга келип атабыз да. Ошон үчүн жер силкинип атат, суу ташкындап атат, канчалаган бейкүнөө жан жаныбарлар, анан табият ысырап болуп жатат бүгүнкү күндө. Мына ошонун алдын алуу үчүн силердин бүгүнкү жасап аткан ишиңер абдан колго аларлык, өтө чоң миссия бул. Бул өзү байыркы элдердин урпагы болгон кыргыз элинде жалпы адамзаттын алдында чоң милдети бар экен да, жоопкерчилиги бар экен. Ал жоопкерчиликти бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы жалпы бүгүн бийлик жүргүзүп аткан эркектер эмес, тескерисинче аялзадалар көтөрүп чыгыш керек экен. Анткени Жерененин бүгүнкү күндө термелүүсү абдан көбөйүп жатат. Жерене ошонун аркасы менен элге аябай кулак кагыш кылып атат. Сезгиле, эртерээк өзүңөрдү сакташ үчүн бириккиле, мен үчүн камкордук көргүлө дегендей белгилерди берип жатат экен да. Ошонун сыңарындай
жер эне менен кендиктеш болгон аял заты бул биринчи интуициясы менен, мындайча айтканда сезим туюму менен көп нерсени баамдайт экен да. Ошонун бири катары мына силердин өзүңөрдөн өзүңөр козголуп ушундай чоң ураан менен, чоң чакырык менен дүйнөгө чыгып атканыңар бул келечектен көптү үмүттөндүрөт да. Мен силерден дагы сурагым келип атат. Бул жер эне матери мирага чейин эле силер кыргыз ааламында, кыргыз дүйнөсүндө аялзадалардын арасында бир нече жакшы жөрөлгөлөрдү уюштуруп жүрөсүңөр да. Мына жыл санагы дегенди өткөзүп жүрөсүңөр. Ушул кыргыз кыздарынын, айымдарынын кийим кечелери жөнүндө конкурстарды өткөзүп жүрөсүңөр. Белгилүү бир сабактарды өтүп жүрөсүңөр, окутуп жатасыңар аялдарды. Ушулар жөнүндө кененирээк айтып берсеңер, анан кийин бул иш чараларыңардын юридикалык каттоодон өткөнбү, кандай дагы келечекте иш пландарыңар бар, ушулар жөнүндө айтып берсең. Биз негизи мына өзүңөр билгендей эле мына 24-жылы оңго жол чыкты. Бирок биздин Нур Кыргыз эл аралык этнографиялык коомдук бирикмебиз 22-жылдын 20-майынын 157 токтомунун негизинде ошо нарк насил ошол токтомдун негизинде биз 23-жылы ошол президенттин жарлыгы чыккан, ооба, нарк жөнүндө. Биз эми ага чейин деле иштеп жүргөнбүз. Анан ошо өзүбүз кичине мындай илимий жолго көбүрөөк көңүлүбүздү буралы деп, анан 23-жылы каттоодон өткөнбүз. Анан 23 ким атыңар кандай болду? Нур Кыргыз эл аралык этнографиялык коомдук бирикме. Анан ошонун негизинде биз уз апаларды, эжелерди, сиңдилерди баарыбыз чогулуп, анан тарыхый изилдөөлөр менен, далилдер менен ошо Кыргыздын тарыхында, үрп-адатын, каада салттарында биротоло чагылдырып, анан элге тааныталы деген тилекте болгонбуз. Анан 24-жылы опера балет театрында биз скиф-сак доорундагы кийимдерди чагылдырып көргөзмө уюштурганбыз. Ал жерде 6-7 элчилик келген. Кыргызстандагы элчилик. Анан аябай таң калышканда, ушунчалык Кыргызды башка жагынан көрсөткөн биринчи жолу көрүп атабыз деп. Эмне себептен? Мына биз буга чейин угуп жүрүбүз. Скифтердин, сактардын доорундагы дүйнө таанымы, кийим кечелери аркылуу силер ооба, анан ошондо кыргыздарды мазаладыңар. Биз ошол батыш жактагы илимпоздордун көргөзмөлөрүн, сүрөттөрүн колдонуп, анан ошону уюштуруп, мына кыргыз ушундай кийинген, бай кийинген деп. Биз эмнегедир көнүп калдык да, мына 19-20 кылымдардагы эле кийимдерди көрүп калдык. Бирок өз учурунда биз билебиз, мында ортончу кылымдарда кыргыз каганаты кандай болгон, Евразиянын алкагын баарын тейлеген. Демек эң бай кийинген биздин энелер болгон да. Жибек жолунун чордонунда турган элде батышы менен чыгышын бириктирип, эң кооз, эң көркөм, аябай баягындай цветной ар түрдүү саркеч кийинишкен экен да. Биз мына 19 кылымдагы эле кара ак кийинген эле жүдөгөн айымдардын баягы тасмаларда калып калган экен да. Ошону көрсөтүп эле кыргыздын кийимдери ушул десе, мен эмнегедир ичимден ыраазы болбойт элем да. Мына ошону силер мына сонун кылып чыгарган экенсиңер. Бул жыл санак. Урматтуу оператор, ушуну жакыныраактан көрсөтүп койсоңор, ушул жыл санагы боюнча кыргыз айымдарынын кийген кийимдерин ушундай саркечтигин көрсөтүшкөн да. Бул скип, анан сак доорундагы кыргыз айымдарынын өзгөчө саркеч кийимдери экен. Негизи мен ошо Дастан Исламович Сарыгулов менен сиздин эфириңизди көрдүм, аябай ыраазы болдум. Бул киши менен көбүрөөк чыгарсак боло тургандай. Анан бул жыл санакты биз Бердибек Жумабаев физика илиминин кандидаты, профессор, ошонун үлгүсү менен ошол Үркөр ай жыл санагын чыгарганбыз. Кийинки чыгарылыш бизде эми ал журнал калбай калды. Нур Кыргыз деген этнографиялык журналыбыз чыккан 24-жылы жылдын аягында. Анан ал жерде Дастан Исламовичтин да үлгүсүн чыгарганбыз. Ошол биздин жыл санагыбыз эң байыркылардын бири деп эсептелинет. 7,5 миң жылдык сүлек жазууларында бар да, ошо Алтайдагы сүлек жазууларында жанагындай далилдер бар. Ошол кыргызга таандык
Ошол Рун материалдарды тамгалары каяктан алдыңар? Ошо 7,5 миң жылдык деген чоң тарыктамы? Ушу Бердибек Жумабаев агайдын изилдөөлөрүнүн негизинде, анан биз билгендей эле могу Алтай жергесин Миң Суу өрөөнүн толугу менен изилдеген Евтихов, Окладников, Кызласов ошол илимпоздордун эмгектерине таянып эле ошол жерден тапканбыз көп нерселерди. Анан ошол Нур Кыргыз эл аралык журналдын биринчи чыгарылышы Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата чыгарганбыз. Ал жерде Төрөкул Жанузаков жөнүндө бизде элдин атасы деп, отцы нации, основатели деп Ким экен Төрөкул Жанузаков? Төрөкул Жанузаков жөнүндө айта берсем, бул киши 1921 жылы 28 жашында каза тапкан. Анын деген эми өзүңөр билесиңер, ал учурда мезгил аябай башкача болчу. Анан ал киши Түркистан боюнча мамлекеттик дума, Россия Федерациянын биринчи өкүлү болуп, ошол Туркестан эмес, анан Казакстан, Тажикстан, Кыргыз облусу деп ошол киши көмөк берген, элибиз жоголуп кетпесин деп. Анан кийин анын жолун улап, биз билгендей эле Жусуп Абдрахманов, Ишимбай Абдразаков дегендер улап кете беришти. Анан биз ошо тарыхты дагы унутулгус барактарына деп ошондой жазганбыз. Андан кийин 24-жылдын аягында Ой көчөт метафизикасы деген энциклопедиялык бир окуу китебин чыгарганбыз. Ошол китебиңер азыр алып келбепсиңер да, ошол китеп аябай жакшы чыгыптыр. Мен тааныштым. Биздин оюлар аркылуу өтө чоң кыргыздын дүйнө таанымын чагылдырыпсыңар да. Анын канчалык байыркылыгын, каяктан келип чыкканын, тарыхый далилдер менен аябай жакшы келтиргенсиңер. Мен окуп алып аябай ыраазы болдум. Тем более аябай кооз переплет менен чыгыптыр. Тем более ал көбүнчө чет өлкөгө кеткен окшойт. Бул китеп негизи 500 нускасы менен чыккан. Анан типографиядан эле ошол Венгриянын элчилиги 100 нускасын алып кетти. Будапешт университетине, этнографиялык факультетине биз окуйбуз, бул бизге окуу курал кылабыз дептир да. Ооба, себеп дегенде ал китеп өзүнүн эрежеси менен жазылган, энциклопедия катары да колдонсо болот, анан окуу китеп катары. Ал китепте ушул илимий багыттардын синтезинин негизинде жазылган. Ал жерде тарых, культурология, этнология, этнография, антропология, физика, геометрия деген илимдердин негизинде кыргыздын ички дүйнөсү кандай бай экенин, кандай баалуулуктарды өзүбүздүн каныбызда алмыстактан бери берилген, сактап жүргөнүбүздү. Ушунчалык биз болгон сүйүүбүздү, болгон мээримибизди көрсөткүбүз келди да, ушу биздин келечек болочок муундарыбыз кандай эле экенбиз деп, сыймыктангандай, боло тургандай кылып, ушунчалык аябай 2 жыл иштедик ушу китептин үстүндө. Эмне үчүн иштедик деп атам, мен өзүм автор деп айтсам уят болот, себеп дегенде мен эле башка адамдардын, илимпоздордун эмгектерине таянып жаздым. Анан эжелер менен кеңештим, устатым бар. Анан менимче биз бүгүнкү учурда ошол кайып дүйнөсүнө мындай көбүрөөк эметсек, кайрылсак, анда кээ бирде байкап калабыз да, биз бирдемкени жазып эметсек, анан кайра окуп алып, апай мен ушуну мен жаздымбы дегендей суроо пайда болот да. Демек аны мен жалгыз жазган жокмун, биз деп коем да. Ошондой. Биз дегенибиз кыргыз байыртан ошо өзүнүн жасап жаткан ишин, бул жеке меники деп эместен элдики, Кудайдыкы, жараткандан берген касиет, жараткан жар болду, ошон үчүн мен ушуну жараттым, бул элим үчүн жараттым, мен себепкер болдум, элиме жеткизейин дедим, мага ушундай дар берген үчүн, ушундай касиет берген үчүн жараткан Кудайга ыраазымын деп, ар дайым кыргыз ушинтип мындай жамааттык психологияны жакшы алып жүргөн экен да. Кыргыздар байыртадан баягы көп түкүстө көл болот деп, бир нерсе жасаса дагы ашар кыла коюп, ушундай жамааттык нерсени алып жүргөн философиясы бар үчүн мына ошол кыргыздын генин алып жүргөн кызы катары, 4 баланын энеси катары, жана аркаңардан толтура ушул кыргыздын байыркы
саркеч кийимдерин кийген аялдарды ээрчитип жүрүп, силердин группаңарга, силердин коомуңарга аралашканда биз башка бир дүйнөгө түшкөндөй болуп калабыз да кээдечи. Анан биз айтып калабыз, Назира Жуман өзүнүн эйфориясында ал дайым ушинтип ар жыйынга ар түрлүү кийинип, баарыбызды таң калтырып, суктандырып, бул кайдан кийди десек, ошол жанагы китептериңден окуп отуруп, мунун баардыгы кыргыздын байыркы эле өзү колдонуп кийип жүргөн кийимдеринин саркечи. Анан ошол жерде жанагы ак сөөктөрдүн кыздарынын, келиндеринин кийимдерин сен ар түрлүү формада кийип чыгып атканыңы байкап отурабыз да. Ошон үчүн сенин бул аракетиңе, ушул өзүңдүн ошол көөнө жан дүйнөңдөгү сактап келген кыргыздын дүйнө таанымындагы байлыкты элге тартуулап атканың үчүн сага терең ыраазычылык билдирет элем да мен. Анан ушул иштерди уюштуруунун алкагында каржы жагын кандай кылып атасыңар? Ким каржылап атат? Же болбосо ич-ара өзүңөр чечип атасыңарбы? Анткени bunday коомдук иштерди уюштуруу, айрыкча ушундай кооз керемет журналдарды, китептерди чыгаруу бул көптөгөн каражатты талап кылат азыркы учурда. Ушул жагына да токтолуп өтсөңөр. Мындай да, мунун бир себеби бар. 2008-жылдары Вечерний Бишкек гезитине мен бир макала жазгам. Элибиз кайрчы болуп калдыбы деген маанилүү бир макала. Себеп дегенде бизге эл аралык уюмдар келет, грант, донорлук жардам көрсөтөт. Анан элди бузуп салды да, элибиз кадимкидей акча берсе жасайм, акча бербесе жасабайм. Жоопкерчиликтен мындай алыстап калды да. Эгемендүүлүк келгенден бери биздин Кыргызстанда НПОлор жамгырдан кийинки коз карындай жайнап кетпедиби? Ооба, анан биз билип атпайбызбы, алар деген ошол элибиздин дилин, дитин бузууга өзүнүн саясатын иштеткени келишкендер. Анан ошондо макаланы чыгаргандан кийин мага бир нече ошо уюмдардын белгилүү эле кишилер келип эле айтышкандай, сен эмне үчүн эметип атасың? Мен айттым, ошондо эле айткам, силер элибизди бузуп атасыңар дедим. Эгерде элибиз бир нерсеге жетем десе, өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн эрки менен жасаш керек, өзүн ниеттениш керек деп. Анан биздин ошол уюмубузда биз деле демөөрчү издейбиз, бирок ал демөөрчүнү жалдырап эле отура бербейбиз. Өзүбүз эле чогулуп алып эле, уюштуруп алып эле өзүбүз эле жасайбыз. Мына могу журналдарды мисалы биз эл аралык коомдук уюм деп атпайбызбы, этнографиялык. Буну деген Москвадагы элдик дипломатия фондунун жетекчиси Ашот Николаевич Агаханов. Бул киши биздин концепциябызды көрүп, элдик дипломатияга жакын экенсиңер деп, ушул журналды чыгарганга каржы маселесин чечип берген. Эмне үчүн Москвада, анын кандай тиешеси бар? Ал Бишкекке келип туруп, биздин жанагындай көргөзмөлөргө келип катышып, аябай мындай өзүнчө эле күйүлөнүп алыптыр да. Ой, сонун нерселер, мен кадимки байыркы доорулорго, тарыхтын ичине кирип кеткендей сездим өзүмдү дейт. Мен ичимен ойлоп койдум, бир кезек келер, кыргыз эмне үчүн кыргыз ата деп аталганында тааныйсыңар деп өзүм ичимен мындай ойлоп койдум да, ниеттенип койдум. Ошондой болду. Андан кийин Нур Кыргыз журналын чыгарганда дагы биз ошо өзүбүз эле ошондо ал журнал колумда да калбай калды, таралып кетти да. Ал журналга биздин энелер өздөрү эле салым кошуп эле ошол журналды өзүбүздүн эле каражатыбызга чыгардык. Демөөрчү эчтекеси жок эле. Китепте болсо эми жакшы сапаттуу чыксын деп ойлонуп, ошондо демөөрчү болгондо айтып атам, бул чындап эле эл аралык китеп болду. Биринчиден Назгүл Бейшенова деген бир эжекебиз бар, анын кол шилтеми менен Талатбек Масадыков, ОДКБнын төрагасынын орун басары, ал биринчи мен демөөрчүлүгүн көрсөтөм деп айтты, ал киши Москвада. Андан кийин эле Венгриянын элчиси, биз мындай адабиятка кызыктарбыз деп, алар да өзүнүн демөөрчүлүгүн көрсөттү. Андан кийин эле дагы биздин коомубузга тиешеси бар
сүрөт тартат, өзү мындай чыгармачыл адам катары эле. Орус бирок. Ал дагы мен да демөөрчүлүгүн көрсөтөм деп, ал да жардамын көрсөттү. Анан Солто коомдук уюмдун төрагасы айтып калды, ушундай сонун китеп бизге керек деп. Ал да иш кылса, бул эл аралык эле болуп калды да. Анан аябай кубандык. Негизи жакшы эле. Себеп дегенде, мына сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда, мен кээ бир кезде мындай туюм менен сезип атам да. Азыр биз баарыбыз сезим менен жашап калып атыкпы? Сиз ошо ички дилиңизден, дитиңизден чыгып аткан сөздөрдү баамдап мен сезип атам да. Анан ошон үчүн кээ бир кездерде ичим жылып эметип калат да. Анан талкынданып каласың. ооба. Анан биз да ошондой өзүбүздүн коомубуз менен жолукканда, иш чараларды өткөзгөндө, аяка катышкан эл да түшүнөт да, биз деген акча табуу багытында эмес, чындап эле элибизди агартып, башын бириктирип, ойготуп дегенде, ошол энелик мээримибиз менен болгон өзүбүздүн мекенибизге сүйүүбүз менен кайрылып атабыз да. Анан ошону эл кадимкидей сезет экен да. Сүйүү менен, жасап жаткан ишиңер менен, ошо кийип жүргөн кийимиңер менен, мисалы жанагы сабактарды өткөзүп атпайсыңарбы? Ошол жерге келип дагы элечек кийген керемет аялзадалар отурат да. Анан ошолор ошол жыйынга катышып атканына эле бактылуу да. Ал жерде көпчүлүк байбичелер болуп калат. Алар өзүн ушунчалык кадырлуу, керектүү сезип отурганын көрүп, мен дагы ыраазы болдум да бир жагынанчы. Анткени көпчүлүк мына 60 жаштан кийинки айымдардын көпчүлүгү эле пенсияга чыккандан кийин үйдө отуруп калат. Өздөрүнүн канчалык күч кубаты, энергиясы, акыл эси болсо дагы реализация кыла турган чөйрө жок да. Мына ошондойлорду дагы силер өзүңөрдүн коомуңарга көп тартып атыпсыңар. Мен ошону көрүп абдан кубандым. Бул жакшы жөрөлгө. Анткени именно аял заты 50-60 жаштан кийин бала чакасын ордуна коюп, анан кийин өзүнө мындай бир карап, өзүнө көңүл буруп, топтогон тажрыйбасын, алган билимин кайрадан ушу кийинки урпактарга берсем, үйрөтсөм, ошолор менен көбүрөөк баарлашсам деген бир психологияга ээ болуп калат экен да. Мына ошол аялзадалардын каймактарынан силер көп нерсени калпып атканыңарды байкадым да. Назира айым ошол алгылыктуу иштериңерди, айрыкча аялзадалардын көңүлүн көтөрүп, алардын мүдөлөрүн бириктирип, жөн эле отура бербестен ошону элибиздин өнүгүшүнө, анан эң негизгиси кыргыздын байыркы дүйнө таанымын, наркын кайтарып келүүнү, жана бүгүнкү жаштарга ошону өткөрүп берүүнү уюштуруп жатканыңарга абдан терең ыраазычылык билдирет элем да мен. Бул ар кимдин эле колунан келе бербейт бул нерсе. Анан эми ушундай иш чараны уюштуруп аткан адамды мен жазуучу, драматург, режиссер деп эле кыска айтып койдум. Силердин буга чейин да жасап жаткан иштериңер жөнүндө, андан сырткары өзүңөрдүн алган билим даражаңар жөнүндө дагы бир аз токтолуп өтсөңөр. Мен эми кандай десем, уялтып койдуңуз сезимин. Мен өзүм кесибим боюнча 3 жогорку билимим бар. Биринчи билим бул политехникалык институт Омский шаарында. Ошол жерде окугам. Андан кийин Ош мамлекеттик университетине искусство факультетин бүтүргөм. Андан кийин болсо Марат Сарылуу биздин кыргыз киношколанын ошонун устаканасынан бүтүргөн болчумун. Анан өзүм негизи ошо биздин улуттук баалуулуктарга кичинекей кезимден эле көңүл буруп жүргөм. Кызыгат экенсиңер да. Ооба. Себеп дегенде мына азыр деле эстеп жүрөм. 1-класстан баштап эле мурун жана каленкор чемодандар бар эмес беле? Ошондо оокатымды салып алып, тайнемкине кеттим дечүмүн. Өзүм эле барып эле. Анан ал жерде чоң тайнемдерди да көрүп калдым да. Ал кишилер санжырач болчу, өзүнчө эле отуруп алып сандыгын ачканда ал жерде байыркы мындай кагаз түрдө мындай чоң моундай болгон облигация, ошо ак падышал немесин, анан чачпак бүт эмелердин баары. Ошондо биринчи жолу ошо чоң тайнем сандыгын ачылганда Дүрия жолук көргөм да. Биз ошо Дүрия жолукту азыр да биздин коомузда
көпчүлүк ушу түндүк жерде жергесинде унутулуп калган буюм, бирок бул сый кийиттин иретине кирет. Манаста деле айтылат. Жакып Чырды энебиз түш көргөндө анан Бак Дөөлөт экөөнү айтат экен да. Дүрияңарды даярдагыла, сый кийитиңерди даярдагыла дегенде. Демек, эгерде ушул Манас эпосуна бүгүнкү күндө болжолу менен 3000 жыл андан нарыраак карасак, бул кыргызга эле таандык жоолук. Ооба, түштүктө дүрә жоолук деп коет, хыбыдан жасалган бир буума аябай денеге жагымдуу аппакай жоолуктар да. Ооба. Анын кыздын себине да берилген, анан өмүр бою да калган. Мына бүгүнкү күндө Мургаптык, Памирлик кыргыздар азыркыга чейин пайдаланышат. Биз болсо унутуп калдык. Бул эми биз билгендей эле саясат жүргөн да. Эми азыр өзүбүзгө кайтып, ошонун баарын изилдеп, далилдерин, тастыктарын чыгарып, мына бул деген кыргыздыкы деп ошентип атпайбызбы? Чоң рахмат, Назира айым. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен жалпы ошол көрүүчүлөргө айтар элем да. Көрсө, Назира айым бир нече илимдерди алып, билим жагын өтө терең казгандыктан, өзүнүн жан дүйнөсүнө керектүү азыкты өз учурунда алгандыктан, мына ошол кыргыздын дүйнө таанымын, айрыкча аялзадалар арасындагы өзгөчө бир касиеттерди, ошол кийим жагынан, тамак аш жагынан, элдерге жасаган мамилеси жагынан мына изилдеп отуруп, тарыхын жазып атат, кийим кечесинин багытын, кайсы доордо кайсы кийимдер кийилгендигин, саркечтигин даңгызалап атат. Андан сырткары ушу драматургия жагында дагы бир нече китептерди жазып, кинолорду тартып, ушундай өзүнүн колунан келген баардык көрөнгөсүн элине тартуулап жаткан учуру да. Менин айтайын дегеним эмне? Көрсө, билим алуу бул бүгүнкү учурдун эң зарыл маселеси, муктаждыгы деп айтар элем. Азыркы жаштарга, айрыкча ушул биздин жаш кыздарыбызга сөзсүз түрдө ушул канча көп окуп, канча көп үйрөнсөңөр, ошончолук өзүңөрдүн келечегиңер үчүн жакшы болот деп айткым келет ушул учурдан пайдаланып. Анткени билимдүү эне, билимдүү аялзадасы сөзсүз түрдө коомду билимдүү, тарбиялуу жана өзүн өзү тааныган, бирөөгө көз каранды болбогон, бирөөнүн ишенимине, бирөөнүн идеологиясына ээрчип кетпеген, өз жан дүйнөсүндөгү ата бабасынан, эне тегинен келе жаткан дүйнө таанымдарын наркын сактай алган эл катары калыптанышы бүгүнкү күндүн айдан ачык маселеси болуп калды. Кошумчалап кетсем болобу? Албетте болот. Сиз ушундай сонун сөздөрдү айтып атасыз. Анан мен жакынкы арада сиздин китебиңиз да жарыкка чыгыптыр. Аны карап чыктым. Эң сонун, менимче бул эң сонун биздин коомубуз үчүн белек. Жаштарга муну ошол методика кылып чыгарсаңыз болчу да экен да. Себеп дегенде караганда эле сиз ошол сабакка өтө тургандай кылып лайыктап жазыптырсыз да. Эң сонун. Тезисин кылып бердим. Тезисин кылып берсеңиз дагы ошондо дагы кадымкидей көөдөнүмдөгү болгон эмени айтып атам да, сезимдерди. Анан мен сизди ушу жерге чакырганыңызга аябай ыраазымын. Анан сизди да чакырат элем биздин форумубузга кошулуп бир багытты алып кетип, модераторлук милдетин алсаңыз жакшы болот эле деген ойдомун. Сунушту айтып атасың да. Чоң рахмат сага дагы мага ишеним көрсөткөнүңө. Телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуп калыш үчүн айтып коелу. Ошо Назира айым айтып аткан сиздин китебиңиз деген бул жакында менин Ойгон аялзат деген китебим жарык көрдү. Бул жерде ушул аялзатка таандык бүт психологиялык белгилерди өзгөчө белгилеп жазып чыктык. Ал жерде ушул кыргыздын байыркы дүйнө таанымынан, мындайча айтканда, кыргыз эли аялзатына кандай мамиле кылган, аялзатынын оорду канчалык даражада болгон, көчтү эне баштайт дегенден баштап эле кыргыз элинин дүйнө таанымында аялзадалардын оорду өзгөчө экенин белгиленгенин өзгөчө баалап жазып чыккан китеп. Рахмат, Назира. Бул жакшы неме көрүнүш. Бул биздин ушу коомубуздагы силерге окшоп кыймылдап жаткан аялзаданын берип аткан иш чараларынын жыйынтыгы акыры келип, Жерене Матмира деген
дүйнөлүк багытта, Кудай буйруса, ушундай форум өткөзүлүп атыптыр. Май айында бул 5, 6, 7 май деп атасыңар, 5-inde жөө жүрүш болот, энелердин жөө жүрүшү, филармонияга баарыбыз чогулуп, Курманжан Датка энебиздин айкелинин жанында, анан ал жерден кичинекей бир маек курабыз да, анан ошол жерден. Анан 7, 8, 9 форум иши жүрөт. Коноктор кайсы күнү келет? Коноктор 6-сында келет, 7-синде салтанаттуу ачылыш болот, 8-inde форумдун пленардык дискуссиялар өтөт. 9-да болсо биз резолюцияны чыгарабыз. Мына биздин иш чарабызга УДКБ ШОСторго кат жөнөткөнбүз, анан алардан да ушундай жооп келип атат. Буюрса, бул иш чара негизи улуу ата мекендик согуштун 80 жылдык жеңиш күнүнө арналган. Эми ушу жеңишке баарыбыз жетели деген ниетте болдук. Анан ошо 9-да биз резолюцияны чыгарып, ошо УДКБ, ШОС, БРИКС башка өлкөлөргө да ошо резолюцияны чыгарып берели деп атабыз. Резолюцияны жөнөтөсүңөр да ошол жака. Ошол аялдардын эл аралык форумунун жыйынтыгы катары. Абдан жакшы. Анда ошол форумга биздин жана биринчи күнү 5-inde жүрүш болот деп атпайсыңарбы? Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, башка аялдарды чакырып кетсеңер болобу? Ооба, сөзсүз. Биз ошол 5-майда биз эми социалдык тармактарга да чыгарабыз маалыматты, улуттук кийимчен ошол уютабыз, тынчтыкка чакыруу багытында ошол энелер, кыздар, эжелер чогулуп жүрүш кайсы жерден кайсы жерге чейин бул тынчтык жүрүшү болот. Тынчтык жүрүшү филармониядан чогулабыз, анан түз барып ушул Курманжан Датканын айкелинин жанында. Бул жерден аябай жакшы колдоо көрсөтүп атат мэрия тарабынан. Алар бизге ушу сахна менен микрофон эмелерди уюштуруп беребиз деди. Негизи биз мамлекеттик институттар менен иштейбиз. Биринчи ошол форумду өткөзөрүнөн мурда мамлекеттик катчылыкка, президентибизге, министрлик кабинетине да кат жолдогонбуз. Алар жакшы колдоо көрсөтүп атат. Мына МВД, МЧС, УКМКнын өкүлдөрү чалып, баарын эгерде коноктосо турган болсок, ошол коопсуздугун кандай, эгерде биз конокторду ата бейитке алып барып, ошо биздин тарыхый баракчаларында ачып берсек деген ойдобуз да. Анан ал жерде сөзсүз ГАИ болуш керек, жанагындай коопсуздугун караган мамлекеттик институттар менен, ошолор менен иштешип атабыз. Бул аябай кубандырып атат. Анан Маданият министрлигине кат жолдогонбуз. Буюрса, алардан дагы көмөктү күтүп атабыз. Эми ал жерде аткаруучу адисти бизге бөлүп берди. Аны менен баарлашабыз да. Ушундай. Абдан жакшы, Назира айым. Анда эмесе ушул биз берүүбүздү жыйынтыктап жатып, мына өзүңдүн кийип келген кийимиң жөнүндө сурагым келип атат. Мүмкүн көрүүчүлөр да аябай таң калып отурса керек. Бул кандай форма, кайсы учурдагы? Биз муну көпчүлүгү даже билбесе керек. Биз билгенибиз эле баягы оймосу бар көйнөктөрдү, чапандарды, анан башыбызга элечек же тебетей кийгенди билебиз да. Бүгүнкү сенин кийинип отурган келбетиң такыр башкача бир учурду көрсөтүп атат. Ушул жөнүндө кичине маалымат берсең. Анан чачың өзүңдүкү, Чачым өзүмдүкү. Өзүм өстүрүп алдым. Баракелде. Чачыңды ушул убакка чейин сактап жүрсөң, андан соң. Эми меники мындай да, байыркы кийимдерден эми 19-20 кылымга таандык кийимдерим деле бар. Улуттук кийимдер, ак элечегим бар, анан кыргыз көйнөк, чыптама белдемчелерим деле бар. Анан манасты изилдегенде ал жерден дагы, анан орустардын энциклопедия эмелеринен да карап чыктык. Эрмитаж, Кунсткамеранын болгон экспонаттардын арасында биз ошо кыргызга таандык кызыл өңдүү калпак, саймаланган калпак, аны ким кийген, кандай кийген,
ошого чейин изилдеп чыктык. Анан биринчилерден болуп ошо кызыл элечекти оронуп чыкканда ошондо аябай көп мындай суроолор жаралганда эмне кыргыздар кызыл элечекти орончу беле депчи. Анан ошол жерде биз открыткаларды да көрсөттүк. Көк элечек, ак элечек, кызыл элечек. Канекей энебиз мисалы кызыл элечек оронгон. Ошо Саякбайдын саптары бар. Мен азыр телефонум жок жанымда, бирок ошону ала келсем болмок экен. Анан биз ак элечекти эмне үчүн ак элечекти эле эметип калдык? Себеп дегенде тарых биз үчүн азыр белгисиз, кыргыз ким экенин билбейт. Эгерде ошол Кыргызстандын аймагынан кененирээк чыксак, анда башкача болот. Мисалы былтыр өңүр деген коллекцияны чыгардык, мындай төш. Бизде ала тамак деп коет. Ала тамакты кыздар кийип, маржан шуурулар менен жасалат. Өңүр болсо, мисалы мырзалар кийгенде өңүрдү бияктан күмүш менен жаатылган өңүрлөр болчу. Анан эки өңүрүн эки эмесине кыстарып алчу. Аялдардык болсо ошо биринчи боркок катары эле эмизип аткан аялдар ошо жел кирбесин деп боркок катары жасачу да, манаттан, бакыттан. Андан кийин кооздоп эле мончокторду тага баштады. Анан биз биринчи ошону алып чыкканда, апей бул деген татарлардыкы, башкырлардыкы дегенде, анан мен айттым, татарлардын, башкырлардын кыргыз болбой ким экен дедим. Бул биздики байыркы. Анан аны биринчи ойлоп аткамда мен ошол сөздү кыргыз Чагатай Түрк Осмон сөздүгүнөн таптым да. Анан мындай казып атсам, эң акыркы жолу Мели Субукеев режиссер жазыптыр ошол өңүр жөнүндө. Дагы казып атып, Чыңгыз хан доорунда бар экен ошол өңүр деп. Өңүр деген эмне экен өзү? Жээк. Жээк. Ошонун жээгин кооздоп, саймаланган. Кийимдин өңүрү деп коет. Ошо. Анан Чыңгыз хан заманына барып да калып калдым. Бул эми ортончу кылымдар 14-15 кылым болуп атпайбы? Ошондой экен деп атсам, анан ой көчөт метафизикасы китебинин үстүндө иштеп атканда таштык маданияты бул бизге чейинки 3000 жыл мурун болгон турбайбы? Таштык маданиятыбы? Ошондо ошол жерде өңүрлөрдүн эмеси бар экен да. Анан айттым, карагылачы кандай кыргыз байыркы эл, кандай тарыхы мындай бай деп. Бай деп. Анан ошол өңүр коллекциясын чыгарып, ошо тарыхый далил менен чыгардык. Ошондой унутулуп калган кийимдин аксессуар болобу, эмнеси болобу, ошону чыгарып атабыз. Бүгүнкү кийимим болсо, бул мисалы, бул дале биз өзүбүз билгендей эле, эгерде кыргыз орто кылымда кыргыз каганаты Евразиянын алкагын баарын тейлеп аткан эл боло тургандай болсо, бийликте турган болсо, анда биздин энелерибиз эң саркеч кийинген да. Шай, атлес, баркыт бүт кийген да. Эмне үчүн биз билбейбиз да, балким мондай кийинген. Өзүнчө бир гипотеза да. Анан ушундай кийингенин себеби бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз эми элечекти өзүңөр билесиңер, өзүнүн эрежеси бар. Күндө кийип жүрө албайсың. Күндө кийип жүрө албайт. Бирок ошондо биздин жаштарыбыз кызыксын деген ойдо, анан өзүбүз үлгү болуп берели деп ушинтип кийинип жүрөбүз. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Назира айым болду. Назира айым бул драматург, жазуучу, манас изилдөөчү, режиссер, жана бир нече китептердин автору. Ошондой эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда аялзадалар арасында өзүнчө бир чоң иш-чараларды уюштуруп жүргөн коомдук ишмер катары белгилүү. Менимче Назира айымдын бейнесинен, бул кишинин жүргүзүп аткан иштеринен биздин кыргыз айымдары көп сабак алат деп кабылдайлы. Анда эмесе Назира айым кош келипсиз. Мындан аркы иштериңизде ийгилик болсун. Мындай жакшы жөрөлгөлөр менен мындан ары дагы көп жолу жолугушабыз деген ойдомун. Ушуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Саламатта туруңуз.